Саламатсыздарбы? Кыргызстандык Анара Мурзакулова Орусиянын Пятница каналындагы кондитер шоу берүүсүнүн 5-чи сезонунун жеңүүчүсү болду. Бул кубанычтуу кабарды угуп сиздер да сыймыктануу менен кабыл алдыңыздар болушу керек. Супер ТВ дал ушул мекендешибизден маек алды. Алдыда Мурзакулованын өзү жасаган иши, долбоору жана жеңиши тууралуу сүйлөшөбүз. Өз колунан жаралган таттуулар менен Кыргызстандын атын көпчүлүккө тааныткан Анара Мурзакулова алгач өзү, андан соң Москва шаарына качан барганы, таттууларды кантип жасап калганы тууралуу айтып берди. Саламатсыздарбы? Менин атым Анара Мурзакулова. Өзүңүздөр билгендей эле 19 октябрда жаңы звание алганмын. Главный народный кондитер в России деп. 33 жаштамын. Москвага 2007 келгенмин. Ошол убактан бери барып келип 15-16 жылдын жүзү болуп калды. Кондитерлик шириндиктерди мен кичинекейимден эле жасайт болчумун. Апам өзү ошол айылда Кыргызстанда торт жасайт болчу. Садаттылык ошондо жардам берип жүрүп эле үйрөнгөнмүн. Мындай технологиясынычы, техникасыны. Москвага келип эмне үчүн кызыгып калганым себеби декретте олтуруп эле торттун сферасында иштеп жүргөнмүн, иштеп окуп жүргөнмүн. Ошол убакта декретке чыкканда эле бул менден кийинки экинчи сиңдим Тамара деп сиңдимдин идеясы болгон. Давай Анара торту жакшы билесиң, сен торт жасабайсыңбы деп, жана ошого көбүрөөк басым жасап, торт менен алек болуп калгам да, декретте олтуруп. Өзүңүздөр күбө болгондой, мекендешибиз 10 000 катышуучунун арасынан суурулуп чыгып, Орусиянын Пятница каналынын тандоосу боюнча эң мыкты кондитер наамына ээ болуп отурат. Анарайым бул чоң долбоорго кантип катышып калганы, андагы атаандаштары жана кызыктуу окуялар менен бөлүштү. Бул долбоорго мен Ренат Агзамовдун логотиби аркылуу Ренат Агзамовду таап, анан ушундай долбоор бар экенин угуп, Кавказис досумдун племянниги айтыптыр да, Анара эмне үчүн кондитер шоуга барбайт деген экен. Ошонун эле улам кызыгуу башталып, ал кишини издеп таппай, кийин аны бир күнү ютубтан көрүп калып, студиясы жагып калып, анан студиясына бул жерге мындай өзүнчө эле бир неме келген да, мындай ой келген. Бул студиясына мен барамбы, барбаймбы, может быть, ал барганга чейин көзүм өтүп кетеби депчи, ошондой ой келген. Ошол аркылуу барып калдым. Бул долбоорго биз биринчи 2 күн тартылдык, андан кийин 1 айдан кийин 4 күн тартылдык. Ошентип бир жума съемочный группа менен площадкада Пятница каналы менен жүрдүм. Кастингке барганга чейин өзүмдүн мындай өзүмдө жок характерлерди күйөөмө көрсөттүм раз. Анан экинчиси переживания, мындай кыжаатчылык болду. Кайра эмне деп сүйлөйм деп репетиция кылдым. Кыздарым менен репетиция кылып койдум. Күндө келем, кыздарым садиктен келгенде эле аларды диванга отургузуп алып эле: "Здравствуйте, Ренат Агзамов, я такая-то" деп аларга сүйлөп күлдүрөм. Алар болсо: "Мама, ты здесь неправильно сказала, ты здесь неправильно" деп алар мени оңдоп, ушул кыйынчылык болду да. Кийин видеообращение жөнөт деди. Уже чакырып башташканда видеообращенияга 2 саат тартылдык. 2 саат тартты мен Шасейт күйөөм. Экөөбүз ызы-чуу кылып 2 саатта бир видеону тартып, 1 мүнөткө жетпеген видеону тартып жөнөттүк. Ошол кыйынчылыктар болду. Атаандаштарым мен чындыгында эч ким болгон, бул эч кимди атаандашым деп эсептебедим. Потому что мен финалдан өткөнмүн, уже суперфиналга келгенде эч кимисин чындыгын айтсам, баягы жалгыз эле өзүм залда иштеп жүргөндөй, прям баягы заказчикке торт жасап аткандай болуп эле иштеп жүрдүм. Хотя алар өздөрү мени атаандаш деп эсептешти өздөрүнө. Мен эч кимди атаандаш деп ойлогон да жокмун. Даже аларга сүйлөгөн деле жокмун. Алар сурап атышты, режиссер, операторлор сурап атты, что сен ким атаандашың, өзүңдүн атаандаштарың ким деди. Мен эч кимди атаандаш сезбейм, мен өзүмдү өзүм сынаган келгенмин деп ошончо аларга дагы айттым. Бирок съемка болуп аткан убакта эч кандай сүрдүү болбоду. Бир единственный өзүмдүн эсимде калганы, колумду өлчөп киргенмин, 1 метр торт чыгыш керек. Бир немеде 10 сантиметр
жетпеген тортумдун высотасы жетпей калат экен да, карасамчы ошо бийиктигичи. Анан жана пираттын колуну бутун жасайын дегем. Анан аны да калдым дагы бул жагына трубочканы тыгып туруп, трубочка дагы именно тортко керектүүлүү нерсе да. Трубочкага сайдым да башын чарып койдум. Кийин анан карасам дагы эле жетпейт. Жетпегенине столдордун астына барсам, мынча квадратный пенопластырлар, фальш ярус деп коет. Ошол фальш ярустар турган экен, алып келдим дагы. Жана эки несъедобный тортторум бар эле да, асты бүт фальш ярус болчу. Ошого кошконумда, мындай кошконумда ортодон крем менен сүртүп жармаштырып коем деп ойлоптум да. Көрсөң пенопластыр жанагы ал жер теплый болгон үчүн, комнатный температура болуп турду да, 22-20 градус болуп турду. Ал жерге неме болбоду, жармашпай калды да ужечи. Анан чачымдагы резинканы алып туруп, мындайга кийгиздим да, анан сыртын крем менен жаап койгон кезим. Ошол күлкүлүү болду. Аны бир эле режиссер көрүп калып күлдү. Калган кыздар "Ты что делаешь?" дешип, тамашалашып мага сүйлөп калды. Анан айттым, "Мен торт делаю" деп. Ошол кызыктуу жери, алар каткырып күлүштү баарычы. Анар Айымды суперфиналда көзүнө жаш алганын көрбөдүкпү? Ошол тууралуу сураганыбызда ал мындай комментарий берди. Эмоция деп ошо ыйлаган кездерим кээ бирки жерлери баягы монтаж кылганда бир аз башкача болуп калыптыр. Анан жанагы утканга чейин бизге мынагы ким утат деп айтканга чейин бир ыйлаганымдын азыр түшүнсөм, ошол Алена деген кыз экөөбүз биринчи экөөбүз жакшы иштеп аттык, экөөбүз бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге баягындай эмелерибизди, кем мисалы билбей калган жерлерибизге жардам беришип атканбыз. Анан эле ал кыз кийин мен Анара менен соперницам дегенден кийин уже ал кыз менен алыстап калдым бир аз. Анан алыстап калгандан кийин бирок баары бир баягы кичипейил болгонумабы, или мен жөнөкөй адам болгонумабы билбейм, или мындай эме деп коет эле, жүрөгүм бош болгонугабы, баягы кызды тортунун метри 1 метр болуш керек да, биздин 2 критерия менен торт жасап атпайбызбы? Ошол биринчи критериядан эле өтпөй калганда уже мага обидно болду ал кыздын кеткеничи. Эми ушунчалык мен Анараны соперницам дегенден кийин до конца менен соперничесин деген мааниде болду окшойт. Ошого көзүмдөн жаш чыгып кетти да, баягы прям коркуп, катуу кыйкырып сүйлөп аткандачы. Ренат Агзамов ушундай катуу, строгий сүйлөйт экен да, ошол моментте уже коркуп кетип ыйлап алдым окшойт ошол. Анара Мурзакулова кондитер долбооруна катышып жаткан кезинде кош бойлуу экенин айткан. Андан ары ал тамак аштын арасында тартуу иштерине катышуу кош бойлуу айымга кандай оорчулук жаратканын мындайча айтып берди. Ошол убакта менде аябай баягы эми күчөгөн маал эле да. Биз айтып атпаймынбы, бизде жанагы звание главного народа, кондитера деген званияны элестетип курсагымдан да эчтеке өтпөй калган, бирок помидору менен нанды алып келгенмин. Айрыкча ошо помидор жегим келет болчу. Помидорду 1,5 пакет кылып алып келип алгам. Нан менен кошуп жатсам, ал орус кыздар мени карап күлүшөт. Алар болсо жана салат малат нерселер жешип алат экен. А мен бузу нан менен помидор жеп отурдум ошондо. Бисквиттин жыттары жакпай жатты, жана кыздардын духилери жакпай жатты. Бирок аларга эч көңүл бурбадым. Эми съемочный группада айтканда да. Ал үй бүлөмдүн колдоосу менен жеңишке жеттим дейт. Жолдошум чындыгында колдойт. Башында эми биринчи эми торт баштаганында ал деле айтат болчу, колдойт эле. Азыр уже колдойт, потому что мен 1 жыл өзүмчө иштегенмин. 2-нчи жыл уже заказым көйгөндө токтот деп жүргөн, бирок азыр ошол 2 жыл 3 жыл көз бири-бирибизге баягындай иштеймин, иштебеймин, сен иште, мен иште болуп эле жүргөнбүз. Кийин уже 4-нчи жыл уже аябай заказыбыз көбөйүп, ушунчалык тортторубузду элдердин баарына жагып, уже тортко көп жанагындай суроо талаптар көбөйгөндөн кийин уже көзүбүз жетти, что биздин тортубуз жакшы экен, элге жакты деген ойдо. Анан уже күйөөм да колдоп баштады. Балдарым действительно 2 кызым бар. Бири 7 жашта, бири 5 жашта. Алар дагы аябай колдошот. Мама, ты вообще крутая, ты моя умница дешип. Ошолор айрыкча жаңы рецептура придумать этсем, создавать этсем, или жаңы технология менен жасасам, аларга биринчи берип жедирип көрөм да. Пирожный кылайынбы или торт жасайынбы, биринчи ошолорго биринчи кусокту берем.
жеп көргүлөчү дейм. Алар экөө жегенден кийин уже башка заказчиктерибизге сунуштайм. Потому что жаш балдар алдабайт го, билесиздер го, ошол сыяктуу эле да. Барына кызык болуп жаткан миллион рубльды кайда коротосуз деген сурообузга Анара айым мындай жооп берди. Чындыгында элдин баарына кызык болот экен. Миллионду берип койдуң деп берди дегендейчи. Анан мындай деп койду. Мындай түшүнгөндө ужечи бир жуманын ичинде эле миллион утсаң кыз деле болот экенсиң, с одной сторончы. Аны, конечно же, медейтиле, биринчи эле уже налогду алып калышты. Экинчиси эле Кудайдын жолуна иштетем деген ойдомун, биринчи эле орунда. Андан кийин ошол эмне кыргыздын кыздарына, кыз келиндерине, момун мусулман кыздарга шарт түзүтабыз, чтобы кыргыздын кыздарына үйрөтүп, ошол кыздарды үйрөтүп, торторго, бүткүл кухняга, кулинарий боюнча, мына поварлыкка баарын үйрөтүп туруп, эми биз күйөөм экөөбүз тең опытыбызда ужечи 15-16 жылдан бери күйөөм повар бар жокту билет. А мен тем более торту уже ичип жеп бүтүп калдым, баягы технологический немелеринчи. Ошого бир шарт түзүп, жакшы жерден чоңураак кылып, чоңойтолу деп ошого жумшайбыз. Азыркы убакытта студиябыз кичинекей эле. Ал жерде только заказ үчүн эле жасалган студиябыз бар азыркы кезде. Мен академия ачам деген оюм бар. Именно дагы айткандай, Кыргызстандын кыз келиндерине ушундай чет жака чыкканда коркпой, смело иштей турган кылып, ушу кондитерлик сферада, кондитерлик тармакта өнүктүрөйүн деген оюбуз бар. Не только кондитерский, мен айткандай, ресторанный, кафе, мындай башка жактарга барып кафе ача турган кылып, ресторан ача турган кылып окуталы деген академия ачабыз буюрса. Именно Ошко дагы мына бүт областка, 7 областка тең биздин шириндиктер жетсе экен деген максатта ойдо пландарыбыз бар. Эми Кыргызстаныма чындыгында салам жолдойм баарына. Аман эсен болуңуздар. Кыргызстаныбыз өнүп өсүп өркүндөй берсин. Тууган урук, бүткүл кыргыз элиме, негизи кыргызстандыктарга баарыңыздарга салам. Салам жолдойм. Жылуу ушунчалык кубанычтамын. Ушундай колдоп баарыңыздар, ар бириңиздер мага жазып, звонок кылып, Инстаграмдан, WhatsApp'тардан жазып, ушунчалык куттуктап жатасыздар. Рахмат чоң силерге, ыраазычылык баарыңыздарга. Чоң апаларыбыз чалып дубаларын берип жатат. Рахмат баарыңыздарга. Аман эсен болуңуздар. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Мекендешибиз Мурзакулованы дагы бир ирет жеңиши менен куттуктап, маек үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан көрүшкөнчө.